Спорт жаштыкты курчтукту күчтүү талап кылат. Андыктан дайым улусун кичи салмаштырып турат. Мындай учурларда көбүнчө улам кийинки муңгучтун жаңы бийликтиктерди багынта берет. Учурда кыргыз футболунда да канча бир деңгээлде муун алмашуу орун алууда. Жакынкы жылдары кыргыз футболунун чолпон жылдыздары кимдер болот? Улуттук курамда кыргыз намысын кимдер коргойт? Синип салып көрөлү. Сиздерге төбөсү көрүнүп калган кыргызстандык 8 жаш футболчуну сунуштайбыз. 8-чи тизмеке Эмирхан Кыдыршаевди жайгаштырдык. Жаш спортчу Италиянын Перуджа, Испаниянын Леванте командаларында тарбия алган. Учурда Барселонанын тарбиясын алууда. Жаңылышкан жоксуз. Бул таанымал саясатчы Камчыбек Ташиевдин баласы. Ал 2019-жылы Пирлонун мекенинде машыгып жүргөндө социалдык тармакта активдүү болчу. Бирок 2021-жылы Хавин өлкөсүнө баргандан кийин футболго баш оту менен киргендей. Анткени соңку жылдары соц тармактардан табуу кыйын. Ал 2005-жылы жарык дүйнөгө келген. Учурда 18 жашта. Эгер атадан өткөн уул болсо, анда улуттук курама командада жылдызы жанат. Бирок анын оюндарын көрө элекпиз. Адилеттүүлүк үчүн баарын убакыт көрсөтөт деп айтабыз. 7-чи сапка Орусиянын Алания клубу менен ушул жылы келишим түзгөн 19 жаштагы Арсен Шаршенбеков жайгашты. Футболчу 2021-жылы Кыргыз премьер-лигасында Эльбрустун катарында алмашылгыс оюнчулардын бири болду. Ал эми 2022-жылы Абдышатада аз оюн убакыт алды. Бирок өз күчүнө ишенген Арсен Шаршенбеков көп тоскоолдукка карабай өз келечеги үчүн чет жакта тажрыйба топтоп жатат. Кыргызстандын жаштар курамындагы негизги оюнчулардын бири. Буюрса жарым коргоочуну жакынкы жылдары өлкөбүздүн биринчи командасынан көрөбүз. 6-чы орунду Германиянын 2-чи Бундеслигасында ойногон Кайзерслаутерн командасынын тарбиялануучусу жана Кыргызстандын жаштар курамасынын 19 жаштагы оюнчусу Тими Меркке ыйгардык. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле немис футбол мектеби дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Германиянын төмөнкү лигаларынан келген Эдгар Бернсар, Виктор Майер жана Виталий Люкс улуттук курамдын жаңы деңгээлге алып чыкты. Учурда Тими Мерк жаштар курама командабызда өз ордун тапты жана улуттук курамга талапкер болгон 10 футболчунун бири. Ал Германиянын Пирманзес шаарында жарык дүйнөгө келген. Бирок ал жана анын агасы Каймер Кыргызстандын улуттук курама командасына ойноо издеген чечимди кабыл алды. Алар үчүн эл аралык тажрыйба, биз үчүн сапаттуу футболчулар кошулду. Балким келечекте Тимимер Кыргызстандын капитаны катары дагы көрүнүп калуусу мүмкүн. 5-чи сапка учурда улуттук курама командада ойноп жаткан Христиан Браузман жайгашты. Чынында оюнчу таланттуу, мындан дагы жогорку сапка татыктуу. Бирок коргоочунун учурда Абдышата клубунда ойноп жатканын эске алсак, Бюрмандар биздин ойго кошулат болуш керек. 19 жаштагы футболчу 2021-жылы Кыргызстандын улуттук курама командасына дебют жасап, расмий 10дон ашык беттеш өткөрдү. Ар бир оюнда жаш экенине карабай, оройго тачылык кетирген жок. Жана 2022-жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мыкты жаш оюнчусу деп табылды. Ал өз клубунда негизги оюнчулардын бири жана Кыргызстандын жаштар курама командасынын лидери. Жакынкы 2-3 жылдын ичинде Христиан Браузман Европанын алдыңкы командаларында өз ордун табат. Ал эми биз анын улуттук курама команданын катарындагы мыкты оюндарына аманчылык болсо узак жылдар бою күбө болобуз. 4-чү тизмеке Кыргызстандын 17 жашка чейинки курамасынын жана Туркиянын Коньяспор клубунун тарбиялануучусу 15 жаштагы Нурсултан Мурсабеков жайгашты. Футболчунун жөндөмү, физикалык мүмкүнчүлүктөрү өз курагындагыларга салыштырмалуу абдан мыкты. Аны Серхио Агуэрого окшоштуруп койсок дагы аша чапкан болбойбуз. Ал борбордук жана оң чабуулчу катары ойнойт. 10 жашында чоң максаттар менен Туркияда футбол карьерасын жасайм деп жалгыз кеткен. Жана кыйынчылыктарды жеңип, учурда 15 жаштагы футболчу өз командасынын капитаны. Демек, жакынкы 4-5 жылда Нурсултан дүйнөнү дөңгөрөткөн футболчу болоруна тоскоолдук жоктой. 3-чү орунда Туркиянын Анкара күчү клубунун жаштар командасында ойногон 17 жаштагы футболчу Сиражидин Астанакулов. Ал бала кезинде Дордойдон машыгып баштаган жана анын талантын байкаган жакындары Туркияга алып барып, ал жакта футболчу өз ордун таап алды. 2021-жылдан бери жаш талант Анкара күчүнүн негизги командасы менен машыгууларды өткөрүп жүрөт. Чабуулга ыктаган жарым коргоочу жакынкы убакта Туркиянын Суперлигасында ойногонго дарамети жетет. Ал Кыргызстандын жаштар курама командасына келе элек жана биздин көз карашыбыз боюнча бул туура эле. Себеби алар оюнчу катары калыптанып, андан кийин гана жаштар курамабызга келсе болот. Эң негизгиси Сиражидин Астанакулов биздин футболдун келечеги экени ырас. 2-чи сапта Бешикташтын тарбиялануучусу Автандыл Дүйшеев. Ал Бишкек шаарынын Сан-Сити командасына футбол менен алектене баштаган жана 2014-жылы Бешикташка байкоого барып, 2000 жаш таланттардын ичинен
техникасы жана ылдамдыгы менен Стамбулду команданы багындырып, 5 жылдык келишимге кол койгон. Ал өз курдаштарынын арасында мыкты оюну менен айырмаланып, Бешикташтын өспүрүмдөр жана жаштар курамында капитан болуп жүргөн. Аны менен бирге Европа лигасынын дубль командаларынын арасындагы турнирде дагы ойноду. 2023-жылдын башында Бириккен Араб Эмираттарынын Аль-Вахта командасы менен келишимге кол коюп, өз бактысын араб өлкөлөрүнөн табууга бел байлады. Ал учурда 18 жашта жана келечекте чоң ийгиликтерди жаратам деп белсенип турган учуру. Айтор футболчунун талантынан күмөн жок. Болгонанын эмне себептен биздин жаштар курамыбызга чакырып албай жатканы азырынча бүдөлүк. Балким Штефан Таркович башкырмаштыруучу катары жаш таланттар менен жеке жолугуп, алардын курамга келишине себепчи болобу аны убакыт көрсөтөт. Биринчи орунду талашсыз түрдө 2005-жылы төрөлгөндөр арасындагы дүйнөдөгү мыкты 60 футболчунун катарына кирген Бекназ Алмазбеков кайгарды. Ал Галатасарай клубунун жанып келе жаткан жылдызы жана Кыргызстандын улуттук курама командасынын үмүтү десек болот. Өткөн жылы улуттук курама команда үчүн дебют жасады жана туркиялык команданын катарында жолдоштук беттештерде дебют жасап, футбол жылдызы Мауро Икардинин желкесине минуп аны менен голдорду майрамдоого жетишти. Алмазбеков 2020-жылы акыйкат оюн боюнча эл аралык комитетинен футбол беттешинде таза оюн көрсөткөн үчүн World Fair Play Award сыйлыгына татыган. 2019-жылы Галатасарайдын 14 жашка чейинки оюнчулары Стамбул спорт командасы менен беттешкен. Оюндун 42-мүнөтүндө Галатасарайчылардын капитаны Бекназ Алмазбеков чабуулга баратып, атаандаштын алдоо учуруна жыгылып кеткенде калыс пенальти дайындалган. Бирок Бекназ пенальти болгонун айтып, топту дарбазага эмес четке тээп койгон. Дүйнөлүк медиа жаш футболчунун бул аракетин жогорку балап, үлгү көрсөткөнүн жазып чыгышкан. Эл аралык комитет Бекназ Алмазбековдун бул кадамын таза акыйкат деп баалап, абройлуу сыйлыкты тапшырган. Жогоруда атап өткөн таланттуу мекендештерибиз жакынкы жылдары улуттук курама командада жылдызы жанарына жана өлкөбүздүн биринчи командасын дүйнө чемпионатына алып чыгаарына ишенебиз. Ошол эле учурда чет жакта иштеп жүргөн мигрант кыргыздардын дагы балдары футбол менен алектенип жүрүшөт. Алардын арасында да булуттан чыккан айга окшоп жакынкы убактарда дагы бирөөсү жарк этип чыга келиши толук мүмкүн. Урматтуу көрүүчү, бул таланттар парадына кандай баа бересиз? Сиздин оюңузча эң таланттуу жаш футболчу ким? Комментарийге жазыңыз.